Урматтуу мекендештер, урматтуу бийлик өкүлдөрү, социалдык түйүндөрдөн болсо дагы сиздерге кайрылууга мажбур болуп отурам. Себеби менин КТР деген кара жашыгым, Егемен, Фабула деген кара гезиттерим жок. Ошол үчүн чындыкты элдин жалпы катмарына жеткире албасам дагы, адилетсиздикке, айбанчылыкка кайдыгер карабаган элибизге интернет аркылуу болсо да маалымат жеткирип коеюн деп чечтим. Мен көптөн бери дүйнөнүн булуң бурчун кыдырып, мигрант болуп кеткен мекендештерибиздин жашоо шарты менен таанышып, көйгөйлөрүн угуп, колумдан келген жардамымды берип келе жатам. Буга көпчүлүгүңүздөр күбө болуп жүрөсүздөр. Анткени жолугушууларымды социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыма дайыма жарыялап келем. Россия мамлекетин кыдырып бүтүп, коңшу Казакстан мамлекетине өттүм. Кече жакында Чымкентте мекендештерибиз менен жолугушуу болду эле. Ошол жолугушуудан бийликтегилер кыйкым издеп, мына Садыр Жапаров бийликти басып алуу планын түзүп жүрөт дешип, Егемен, Фабула аттуу гезиттерине чыгарып, видеосу тарады деп жазышып, как будто ошол видеодо укмуш бир үрөй учура турган бийликти басып алабыз деген сөздөр бардай жазып, элдин башын айлантып жатасыңар. Ал видео ачык видео, эл менен жолугушуу болгон видео. Эгер чынчыл болсоңор, толук вариантын КТРиңардан көрсөткүлө. Албетте көрсөтө албайсыңар, анткени ал жерде ачуу чындыктар айтылган. Өзүңөрдүн абийириңер ачылып калат деп көрсөтпөйсүңөр. Кыргызда сөз бар. Коркконго кош көрүнөт деген. Анын сыңарындай өз элиңерден коркпогула. Эч ким күч менен бийлигиңерди тартып алам деп жаткан жери жок. Кам менен келген бийлигиңер мөөнөтүңөр бүткүчө өзүңөргө эле буйрсун. Аз калды буйрса. Силер өзүңөр элди дүрбөлөңгө салып жатасыңар. Эгер мен кайсыл бир иште күбө же күнөөлүү катары өтө турган болсом, 4 жылдан бери эшек такалып олтурдуңарбы? Кече чакыруу кагазын бергениңерден кийин балдар айтып жатат. Мигранттар, жекеле мигранттар эмес, бардык Кыргызстандагы менин тарапташтарым, колдоочулар, эл Текебаевтай кылып аэропорттон кармап кетпесин, эртерээк барып тозуп алалы деп. Бийликти басып алалы деген сөз жок, ойда жок. Биз бийликти басып алуу жолу менен албайбыз. Биз бийликти элдин назары менен гана алабыз. Мына кече сөз эркиндигин коргоп чыгышкан жаңы муундун жигиттерин да камадыңар. Алар бийликти басып алалы дешкен жок. Элдин эркиндиги болсун, сөз эркиндиги болсун деп чыгышты. Өзүңөр ушундай терс кадамыңар менен өлкөнү туңгуюкка сүйрөп бара жатасыңар. Эгер бийлик башындагылар өзүңөрдүн кандайдыр бир арам оюңар болуп, чагымчылдык уюштуруп, атайын даярдап койгон адамдарыңарды ак үйдүн көздөй чуркатып, мына бийликти басып алганы келишти деген илгеркидей планыңар болсо, токтоткула. Андай кылсаңар чоң жаңылышасыңар. Эл эми ишенбейт андай жомогуңарга. 5-6 жыл мурда КТР аркылуу ишендирчү элеңер. Азыр эми элдин көпчүлүгү интернет булактарынан так маалыматтарды алып калышкан. Эми мындан ары элди алдай албайсыңар. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, мен силерге коркунучтуу кылмышкер эмесмин, киши өлтүргөн жокмун, силер окшоп мамлекетти тоногон эмесмин, жер саткан жокмун дегендей. Кудай буйрса, Казакстандагы мекендештерибизди кыдырып бүтүп, жолугушууларды бүтүп, 25 март күнү Ак жол өткөрмө бекети аркылуу, Казакстан тараптын өткөрмө бекети Курдай деп аталат, күндүзгү саат 12:00 өтүп, Бишкек шаарына Горки паркына барып, мени күтүп жаткан эл менен жолугушам. Андан кийин түз эле УКМКңарга барып, күбө катарыбы, же силердин жалгандан даярдап жаткан Юпи гейт, Сару гейтиңер боюнчабы көрсөтмө берем. Мага жакын деле өзүңөр чакыруу бердиңер, кайсыл бир иш боюнча сизди күбө катары чакырып жатабыз деп. Алдым чакырууңарды, Кудай буйрса сөзсүз барам. Коркконго кош көрүнөт болбой, жалгандан каралабай, 25 чейин чыдап тургула. Бизге ызы чуунун кереги жок, 3-чү төңкөрүштүн тембоо эле кереги жок. 2 жолу төңкөрүш кылып, эч кимдин чекесин жылыткан жоксуңар. Өлгөндүн өз шору болуп, 90 жигитибизден ажырадык. Ош коогалаңын чыгардыңар.
Ал жактан 500дөн ашуун жарандарыбыздан ажырадык. Калган 6 миллион элибизди деле жыргатпадыңар. Жарымын тентитип жибердиңер. Ошондуктан бийликтегилер ар кандай арам оюңарды даярдап жаткан болсоңор токтоткула. Урматтуу мекендештер, бийликтегилер ушундай жок жеринен каралоолорду кылып, адилетсиздикке, акмакчылыкка барып жатышкан элдин калың катмарына жеткизип турушуңуздарды суранам. Эртең ар бириңиздер ушундай абалга түшүп калышыңыздар мүмкүн. Айрыкча Егемен менен Фабула гезитин эле окуп, КТР эле көрүп жүргөн катмарга так маалыматтарды жеткизүү керек. Көп түкүрсө көл болот дейт. Мына ушундай жолдор менен гана коомубузду оңдобосок, бул бийлик элдин айрым катмарын маң кылып бүтмөй болду. Айрыкча КТРде эле көргөн айылдыктар кимисине ишенерин билбей калышты. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Урматтуу бир туугандарым, журтташтарым, бүгүнкү ушул тегерек столго куш келипсиздер. Бул тегерек столду өткөрүүдөн мурда биз ушул оштук активисттер Ыкбал Жумалиев эжекебиз болуп аябай көпкө чейин ойлонуп, биз кандай коомдо жашап калдык, эмне деген заман болуп атат, биз кайда баратабыз? Мына ушул маселелерди абдан көп ойлонуп, ушул жүрөгүбүз менен күйүп аткандыктан жалпыңыздарды ушул ири отуруп түз кеңешели, ушул таза шайлоону кантип өткөрөбүз? Канткенде биз адилеттүүлүккө жетебиз. Мына ошону биримдикте, ынтымакта чечели дедик. Мына Кыргыз мамлекетинин өнүгүүсү, сөз эркиндигинин басымдуулугунун боозу, элдин эркин ой жүгүртүүсү, моралдык жактан жаркын келечекке ишенүүсү, тынчтыгы жана бейпилдиги кандай жол бергенине байланыштуу болот да. Эгерде биз бийликтин мураскорун тандап алсак, анда 6 жыл бул эркиндик, бейпилдик 6 жылга дагы жомок болуп кала берет. Өзүңүздөргө маалым болгондо, элбетте бүгүнкү бийлик азыр иштеп турганда, өздөрүнүн ыңгайлуу системасы боюнча шайлоо өткөрүүгө аракет кылат. Анткени бүгүнкү алардын башкаруу системасы мамлекеттик талап тоноого, ичип жегенге, элдин добушун каалагандай калчаганга, мөөнөт аяктаган соң жоопкерчиликсиз кетүүгө ыңгайлаштырылганда, канчалык идеалдуу долбоорлор, убадалар болсо дагы, биз мурда булганган таза эмес талапкерлерди колдобушубуз керек. Мына Отто фон Бисмарк айтмакчы, жакшы кишилер менен жаман закон болсо дагы элди башкарса болот, бир өлкөнү башкарса болот. Бирок кишилер жаман болсо, жакшы закондорду менен өлкөнү башкаруу мүмкүн эмес. Садыр Жапаров мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн укуктор маселесин көтөрүп, аеосуз кортуктарды көрүп, адилетсиз, мыйзамсыз камалып жатат. Дача суу маселесин көтөрөм деп Текебаевка камалды. Булардын баарын адилетсиз экендигин мен айтпасам да баарыңыздар жакшы билесиздер. Өлкөбүздүн мындан тагдырына кет башы менен жооп берүүгө даярмын. Кыргыз мамлекетибиздин баардык тармактарын түп тамыры менен реформалап, иллюстрация мыйзамын кабыл алып, өлкө боюнча баардык мамлекеттик мекемелерге ревизия жүргүзүп, оңдоп, жаңыртып, бүгүнкү замандын талабына ылайык келген мамлекеттик башкаруу системасынын сунуштарына талапкерди тандап таза шайлоо өткөрүүбүз абзел. Элибизде эзектен келген каада салтыбыз, эч бир затка алмашкыс табиятыбыз, ошондой эле байлыкка мол табигый ресурстарыбыз бар. Мына 10 миллиард долларлык алтын бар Иштанберди менен Талдыбулак алтын кендерин алалы. Жылына 22-24 тоннадан алтын түшүп турат күнтөрдө. Мына Садыр Жапаров айтмакчы, биз күмүш табактан алтын кашык менен тамак ичсек болмок экен. Булардын баары жомок эмес, чындык. А биз ата-бабаларыбыздан калган ушул байлыктарды өзгөлөргө таатып, тонотуп коюп, мына жерде бири-бирибиз менен тытышып, буну көрө албай, буну буттан тартып, татыктууларды алып чыга албай отурабыз. Демек, күнөө биздин өзүбүздө. Эми ошол күнөө өзүбүздөн кетпеш үчүн, мына жерде биз ушул туура маселени козгоп, таза шайлоону кантип өткөрөбүз? Менин жеке салымым кандай болот таза шайлоого? Мен сатылбаймынбы? Мен акча албаймынбы? Мен соодалашпаймынбы? Мына ошондо болуш керек. Мына азыр биз жаштар деп жаштарга ишендик, улуу муунга ишендик, бирок баарыбыз тең күнөөлүү экенбиз. Мамлекет баарыбызга керек. Мейли мына азыр биз отурасыздар.
Бүгүн соодалашып акчаны алып алайлы. Менин келечегим эмне болот? Мен келечекте турмуш курсам эле бала чагамдын келечеги эмне болот? Эртең алар дагы акыйкаттыкты сүйлөп чыгам десе, куугунтукка кабылып, темир тордун артында калабы? Кыргызстан кайка талаптан болот? Чын жүрөгүнөн күйгөн эр азаматтарыбыз барсыздарбы? Эмне үчүн бир мыналарга келбейсиздер? Мына Азимбек Бекназарыбыз агайыбыз отурат. Ушу курултай өткөргөндө жалпыны биримдикке чакырды, элдик курултайды өткөрдү. Мына азыр 4-тик 5-тик деп атат, алар да өткөрүп атат. Атамбаев да таза шайлоо өткөрөбүз деп атат. Бирок өзүнүн эң негизги болгон атаандаштарын, элге жаккан эр азаматтарды камап коюп, кантип таза шайлоо өткөрөт? Мен ишенбейм буга. Эми биз эл менен бирге эл болуп, элге чыгып, чындыкты жеткирип, биргеликте бир муштун болбосок, анда бизди бирден сындырып кетет. Мен сиздерден сураган элем, бүгүн мына ушул таза шайлоо жана сөз эркиндиги тууралуу талкуу кылып, бир чечимге келели. Кадимкидей эле адаттагыдай мына борборубузда өтүп аткан, жана башка жактарда өтүп аткан тегерек столдордо өзүн көрсөтүп сүйлөп, мен мынандай кылгам, тигиндей кылгам деген мактаныштарды таштап коюп, биз эмне кылабыз? Биз кандай чечимге келебиз? Биз биримдикте иш кыла алабызбы? Мына ошону дайындап кетели бүгүн. Рахмат, ушу сөзгө Адилбекке берем.